Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Акаевдин ордуна Султан Ибраимов президент болмок. 30 жылдан бери эгемендик Кыргызстан өлкөбүзгө жарыган, жартылуу өлкө башчы таппай койгонубуз, тандаганыбыз жымкырлар чыкканы элдин зээнин кейтип турган учуру. Бул туурасында Россия өлкөсүнүн президенти Владимир Путин дагы өз оюн ортого салып, кыргыз элин шору деп баса белгилеген. Акаевдин мезгилинде аялы башкарды. Бакиевдин убагында бийликти баласы алды. Атамбаевдин тушунда шопуру, күзөтчүлөрү күзөр чыгып туруп алды. Сокенин кезегинде шалдырап, элдин баарын кууратты. Анын убактысы досун камаган гана кетип, ошо менен кошо мөөнөтүн токтотту. Эгемен жыл башында 1992-93 жылдары эгемендик Кыргызстан өлкөсүнүн өкмөт башчысы болгон Турсунбек Чыңгышевдин журналисттерге берген суроосуна 1091 жылы өлкө президенти Султан Ибраимов болорун айткан. Ал 1982 жылы киши колду болуп каза болгондо 52 гана жашта болгон. Ал эми 1991 жылы Султан Ибраимов болгону 60 жашта болмок. Соттун аялы көңүлдөшүн багып жүргөн. Көпкөн кайсы бир соттун аялы акчасын каяка чачарын билбей, жашылбайларды туш тарапка чачыратып, чачып келет. Жылдын 12 айын ичинде 24 жолу чет өлкөгө саякаттап, сайрандап келгенине караганда, бир айда 2 жолу 2 мамлекетке учуп барып келгенге үлгүргөн. Ошондой эле акча таап берген, сот күйөөсүнөн башка көңүлдөш күтүп, акча билгизбей, акча берип турган. Соттордун алдында адамдардын тагдыры турса, ал тагдырды акчага байлашып, жараткандан өтүп акча менен чечип келишкени маалым. Өзгөчө биздин Кыргызстанда соттордун абийири аябай төгүлдү. Алардын эл ишеними кеткен. Соттордун былыктары дагы ачык кыдай. Айлыкка жашабай, бирөөнүн тагдырын байыткан соттордун өзүн уят кылууда. Дагы бул маселеге ачык кайрылабыз. Бөрү кал десе башалган Бөрүбашев. Чынында ушундай суроо көп жарылып, көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Ал тургай кызыгандуулук калтырган кеп сөздөр чыга баштады. Бөрүбашев башында турган баш мыйзамдын жаңы долбоору ак үй ичиндеги депутаттарды да кызыл чекеге кагылышууга алып келди. 2021 жылдын 9 мартында өткөн митингде баш мыйзамдын жаңы долбоору президенттик башкаруудан аша чаап хандык бийликке алып баратканын айтып чыгышты. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулованын айтысында өлкөнү башкарган президентке эбегейсиз укук берилип, аны кызматтан алуу мыйзамы жок экенин айткан. Ошондой эле дайындоолор президентке гана таандык экени белгиленген. Сөз эркиндигинде да чектөөлөр берилгени айтылган. Эгерде ушундай жол менен кете берсе, жазылган баш мыйзамдын өмүрү кыска дегендер да жок эмес. Казакстан менен алып кете бересиң, пожалуйста. Биз мамлекетибиз аркылуу өткүзбөйбүз. Контрабанда. Кытайга чыгып атышат биздин мамлекет аркылуу. Кытайдан биздин мамлекетке аркылуу Тажикстанга товарлар келип атат. Эми алар дагы өтпөйт. Биз мамлекет чегарын чечмейинчи. Мамлекет чегара эки мамлекеттин кызыкчылыгына карата. Ошондон кийин мыйзамдын чегинде экономикалык байланыштарыбыз көбөйөт. Мыйзамдын гана чегинде биз чегараны чечишибиз керек. Андай кылбасак туугандар, чегара чечилбей жата берет экен. Булар каалаган товарын биз аркылуу буяка сата берет экен. Биз аркылуу каалаган товарын ала берет экен. Биз орто жолдо монтип же чегара чечилбей, постоянно монтип ызычуу болуп, уруш талаш болуп отура берет экенбиз. Ушул биздин чечимибизди мамлекетте каттуу туруп, чегараны чечейли. Чегараны чечүү үчүн өзүбүздүн мындай колубуздан келген мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүздүн колдон келген нерселерди колдонойлу дегендерди силер колдой беришиңерди суранам. Эл журтту. Чегарада жашаган элден суранам. Бул чегара бир эле Самаркандык айылынын Баткен районунун же Баткен облусунук эмес. Бул мамлекеттин чегарасы. Кыргыз мамлекетинин чегарасы туугандар. Ушул эстен чыгарбаңыздар. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.